саламатсыз. Жакшы келип алдыңыз ба? Рахмат, рахмат. Барысы жакшы. Эч нерсе эмес. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Азыраак. Келиңиз, кош келдиңиз. Жүрүңүз, отуруңуз. Элмира Исхаковна, биз сиздин өтүнүчүңүздү, каалоо тилегиңизди биз четке кагалган жокпуз. Албетте, ушундай улуу инсандын кызы болсоңуз өзү. Анан Исхак атабыз бизге Кыргызстандын мамлекеттин түптөлүшүнө, элдин эл болуп мындай бир акар чакар болуп кетишине өтө чоң салымын кошкон, мамлекеттин түптөлүшүнө салымын кошкон инсан. Мына ошол инсандын бүгүнкү күнгө чейин аты аталып келет, мындан ары да өчпөйт. Исхак Разаков дегенде кыргыз, мен кыргызмын деген дүйнө жүзүндөгү кыргыздар бүт баары билет. Ошондой адамдын кызы болгон үчүн сиз эң жогорку деңгээлде сыймыктанышыңыз керек. Сиз эле эмес, биз да сыймыктанабыз дайыма. Анан кийин мен ойлойм, мына Исхак атабыздын кыргызга, кыргыз мамлекетине жасап кеткен ишин биз унутпай жүрөбүз. Ошондуктан сизди мына сыйлап отурабыз. Сыйлап, ушу Москвада экен ушундай ооруп атыптыр, кыйналып атыптыр дегенде анан биздин губернаторду жөнөтүп, жигитибизди сүйлөшүп кел барып, эгер келебиз десе Бишкекке алып келели, квартира алып берели, мамлекеттин атынан, мына ушундай жигиттердин атынан квартира берели, бизге Бишкекке жашасын деп. Рахмат. Ошентип сизге мынакей кыргыз мамлекетинин жарандыгын берип атабыз. Бул мына ички паспорт, ID карта деп коебуз. Кыргызстандын ичинде жүрө бересиз. Өзбекстанга өтсөңүз болот, Казакстанга өтсөңүз болот. Бул болсо мына чет өлкөгө чыга турган паспорт. Жалпы жарандык паспорт мынакей. Жалпы жарандык паспорт. Анан эми бул сиз эми Бишкекке келип, өз мекениңизге келип, эл журтуңузга келип, анан кийин квартиралап жүрбөсүн деп, 2 бөлмөлүү Бишкектин так борборунан 2 бөлмөлүү квартира сиздин атыңызга мынакей оформить этип койдук, алдыгы паспортуңузга мына. Так, болду. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин денсаулыгыңыз биздин камкордук. Bismillah. Залга. Bu жака? Спальня, да? Кириңиз. Bu жак спальня экен. Двухкомнатный. Да, двухкомнатный. Шарты бар, мебель бар. Bu жак зал экен. Элмира Исхаковна. Да. Бул жер аябай жаш экен. Панорамный. Бул жерге стульчикти коюп. Монда отурсаңыз болот экен да. Вид хороший. Панорамный. Мой любимый Кыргызстан. От всего сердца говорю огромное спасибо за все то, что я тут с большой для себя неожиданностью увидела. Это для меня потрясение, и я понимаю, что это дан памяти моему отцу. Большое спасибо, что вы его помните, любите. И я надеюсь, ваши дети и внуки будут также любить Исхака Разакова, как мы его дети и вы его соотечественники. Чоң рахмат президенту. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун кызы Элмира Разакова менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 23 октябрда мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун кызы Элмира Разакова менен жолугушту. Мамлекет башчысы жылуу баарлашууда кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсандын кызы менен жолугушуп жатканына абдан кубанычта экенин билдирди. Президент Исхак Разаковдой улуу инсандын ысмы ар бир кыргызстандыкка таануу
таанымал экендигин, жалпы элибиз анын кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөдө ойногон чоң ролун билет деп баса белгиледи. Садыр Жапаров көрүнүктүү ишмердин ташкы тамга баскандай айткан таамай сөздөрү калың элдин катмарына сиңип, азырда актуалдуу болгондуктан ар дайым айтылып, колдонулуп келгенин айтты. Анын мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген накыл кеби жөн эле айтылып калбастан, ар бир адамдын, айрыкча өлкө жетекчилеринин жүрөгүнөн түнөк таап, таза иштөөгө жетелеп, келечекке жол багыт болуп келет. Бул Исхак Разаковдун баскан жолу жана ишмердүүлүгү кыргыз тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калгандыгынын далили. Эльмира Разакова учурда Москвада жашаарын жана кийинки жылы 80 жашка толоорун билген мамлекет башчысы анын кыргыз жарандыгын алуу өтүнүчүн жерге калтыра албаганын баса белгиледи. Буга байланыштуу жолугушуу учурунда президент Садыр Жапаров ага Кыргызстандын жаранын паспортун жана жалпы жарандык паспортун тапшырып, ошондой эле белек катары Эльмира Разаковага Бишкектин борборунан жашоого бардык шарттары бар батир сатып алынганын билдирди. Мамлекет башчысы кыргыз эли Кыргызстанга ат көтөргүс салым кошкон Исхак Разаковду дагы кыргыздын көрүнүктүү уулунун кызы катары аны да эч качан унутпай турганын жана ар тараптан колдоого ар дайым даяр экенин белгилеп өттү. Өз кезегинде Эльмира Разакова Садыр Жапаровго көңүл бурганы, өтүнчүн четке какпай чечип бергени жана турак жай түрүндө күтүүсүз белек үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, канчалаган жылдардан кийин кичмекени болгон Бишкекке кайтып келгенине абдан кубанып, бактылуу экенин белгиледи. With